Мына биздин президентибиз 2 жылдан бери региондорду өнүктүр деп айтып келатат. Бирок, урматтуу премьер-министр, региондордо дагы акыбалыбыз жакшы эмес. Жумуш орундарды түзүү боюнча өзүнүн деңгээлинде эмес. Мындай адам жашоо шарттары жакшы дагы нукка түшпөй атат. Мындай айтканда, адамдык ресурстар деградацияга барганга коркунуч бар. Мен статистиканы айтып кетейин. Мына 9 класс бүтүрүүчү бала 50% 10 класска барбай жатат. Ошо 9 классты бүтүрүүчү бала 3-төн 1 жогорку жайга өтүп атат. Калганы 3-төн 2 же аз акыга иштейт, же миграцияга кетет. Өтө мындай коркунучтуу абалыбыз. Эми эмне үчүн бул? Мындай айтканда, региондордо киреше абдан төмөн. Мына статистиканы карасак, ар бир экинчи Баткен областындагы жашоочунун кирешеси 5000 сомго жетпейт. Жалал Абад, Үскө көл, Нарын Чүй областарында болсо, ар бир 3-чү жашоочусу 5000 сомго кирешеси төмөн. Ошого эгерде кирешеси аз болсо, кайдагы окуу, кайдагы өсүш, бул жагындагы абдан карап көрүш керек.